Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз бүгүн эки адамдын цитатасын окуйбуз. Жалалиддин Руми менен Достоевскийдин несин окуйбуз. Цитатасын окуйбуз. Эки философия. Экөө бири-бирине карама-каршыдай көрүнөт. Сиздер өзүңүздөр баалаңыздар. Кимдики туура? Жалалиддин Руми айтып атат. Хурубука мимма ю'лимука саю'лимука аксар. Ла тахруб тааллам хатта тушфа. Ал айтып атат. Сага ыза берген жерден, же болбосо сага оору берген жерден, оору берген нерседен качууң дагы да көбүрөөк оору берет. Качпа дейт. Шыпа табышың үчүн кайра оору ошол жерде дейт. Эми түшүндүңүздөр, бул жерде менимче сезимдер тууралуу кетип атат. Сезимдерге оору берген нерселер тууралуу кетип атат. Достоевский айтып атат: "Ла юмкинука ан тушфа фи нафсил би'ати аллати жаалатка маридан гадир" дейт. Сени оорукчан кылган чөйрөнүн өзүндө сен шыпа табышың мүмкүн эмес дейт. Сен таштап кет дейт. Эми суроо, бул жерде ошол оору берген, ооруткан нерсе бул сезимдер болуш керек шейхтер. Эми кандай деп ойлойсуздар сиздер? Сезимдерге оору берип жаткан жерлерден качыш керекпи? Качып таштап кетиш керекпи? Же таштап кетпеш керекпи? Кимисинин оюна кошуласыздар?